Буга чейин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиевдин ортосунда жетишилген макулдашуулардын алкагында Кыргызстанга 200 орундук 2 мобилдик оорукана курулмай болгон. Анын бири Баткен облусунун Кадамжай районуна курулат. Ооруканага ыңгайлашкан 40 контейнер кечээ 18 ноябрда темир жол аркылуу облуска келип түштү. Модулдук курулмаларды алып келген Өзбекстан темир жолдору ачык акционердик коомунун жетекчиси Хуснеттин Хасилов баштаган делегацияны Кызылкыя шаарындагы темир жол бекетинен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов тосуп алды. Өз кезегинде Өзбек делегациясынын башчысы Хуснеттин Хасилов кыйын кырдаалда бир тууган элдер ар дайым бири-бирине жардамга кол сунуп келишкенин билдирди. Президент gaplashgandan keyin Өзүңүздөр билгендей эле эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөндөн соң бир нече сааттан кийин бизге өлкө башчыбыз тарабынан тапшырма келди. Коңшу өлкө Кыргызстанга жардам көрсөтүү боюнча иш алып баруу керектиги айтылды. Натыйжада кечээ Бишкекке медикаменттер, ошко 300 000 тонна un жардам катары жеткирилди. Бүгүн Баткен облусуна оорукана куруу үчүн контейнерлерди алып келдик. Бул контейнерлер өзүбүздө сыноодон өткөрүлгөн. Сиздерге COVID-19 илдети менен күрөшүүдө жардам берип жатканыбызга кубанычтабыз. Биздин элдер ортосунда мамилелер кылымдар бою калыптанып келген. Биздин тарыхыбыз бир жана достук мамиледеги Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө кызыктарбыз. Shu narsani bizga hukumatimiz rahbarlari, qolaversa prezidentimiz shu narsani doim bizga uqtiradi. Жеңил конструкциядагы оорукана Кадамжай районунун аймактык ооруканасынын короосуна 1 гектарга жакын аянтка курулат. Учурда оорукананын ордун даярдоо иштери башталды. Райондук больница Кадамжай шаарында турат. Азыр район боюнча бардык айыл өкмөттөрдөн, жетекчилерден, шаар мэрияларынан келип, ашар жолу менен азыр 2 здания аварийный абалдагы МЧСтен чыккан. Ошол жер бузулуп, 1 гектарга чукул жерге азыр биз даяргерчилик көрүп атабыз. Бузуп тазалап беребиз. Эртеден баштап Өзбекстандан келген өкүлдөр ушул жерде жумушту башташат. Кыргызстандын жана Өзбекстандын делегациясынын жетекчилери оорукана курулуучу жерди да көрүп чыгышты. Оорукана 10 күндүк мөөнөттө курулуп бүтүп, керектүү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен камсыздалат. Ал эми бейтаптарды дарылоодо Өзбекстандан тажрыйбалуу дарыгерлер келип, Баткендик кесиптештери менен тажрыйба алмашышат. Ыйгарым укуктуу өкүл Жаныбек Жалалов кошуна мамлекеттин колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, пандемия менен күрөшүүдө элибиздин саламаттыгына кам көрүп, жакындан жардам көрсөткөнү, эки элдин кылым карыткан кошуналык жакын мамилесин далилдеп, кыргыз-өзбек элинин ынтымагын дагы бир ирет бекемдеди деп эсептейт. Өзбекстан биздин эң жакын кошуналардын бири. Биз ар кандай мамлекет кошуна болгондон кийин биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Албетте биз мындан ары дагы жакшы мамилени улантканга аракет кылабыз. Биз тараптан өткөндө май айында экен, аларда гез баягы суу ачылып кетип болбоду. Биз тараптан жардамдар берилди. Ушундай биз бири-бириге оор күндөрү жардам берип турсак жакшы да. Учурдан пайдаланып Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнө, президентине ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кыйын күндөрү бизге Кадамжай районунда чындыгында муктаж болуп турган жугуштуу оорулар больницасына жеңилдик болсо дагы 200 орундук больница курулган. Кошумчалай кетсек, Өзбек тараптан COVID-19 илдетине каршы күрөшүү боюнча чаралардын алкагында Бишкек шаарына медициналык буюмдар, дары-дармек каражаттары түрүндө жана Ош облусуна 300 000 тонна буудай гуманитардык жардам катары жеткирилди. Миңгүл Көчөрова, Куштарбек Абдикааруулу, Алтын бешик жаңылыктары.